Бүгүн hijrat кыла турган болсоң, сен hijrat жолунда эч кимге айтпа. Кайсыл жол менен hijrat кыласың, каяк менен hijrat кыласың? İnsanların бүт баары сени күтүп аткан болсо, Сурияга кететкен деп күтүп аткан болсо, сен Сурия эмес, балки Америкага уч. Башка жакка уч. Түздөн түз Сурияга уча турган эмес, балки себеп кылыш керек, себептерин кылып туруп инсандар учуш керек. İnsanlar sebebini kılıp durup kapılar kütbөгөн жак менен Allah жолуна hijrat кылып дин үчүн, динди коргоо үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жол маселесинде да kapılar kütkөн жактан эмес, балким эч ким күтүлбөгөн бир тоодун үстүнө чыгып кетүүсү, ошол жакка hijrat кылуусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен ошол тоого чыкты. Ал тоодо бир үңкүр бар болчу, ошол үңкүргө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып кирели, ошол жерге кирип ушул жерде эс алалы дегенде Абу Бакр радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды болсо, "Я Расулаллах, сиз токтоп туруң, мен биринчи кирип чыгайын" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды токтотуп, өзү биринчи кирип, ушул үңкүрдүн ичиндеги бүт тешиктерди, жылан болушу мүмкүн, чаян болушу мүмкүн, кескелдирик болушу мүмкүн, ар кандай инсанга ыза бере турган нерселер болушу мүмкүн. Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн жанын аябай, өзүнүн ошол бир ыза болсо мага тийсин, ошол жерде бир жылан болсо мени чаксын, чаян болсо, же болсо кескелдирик болсо мени чаксын деген максатта Абу Бакр радиаллаху анху биринчи болуп өзү кирип ошол тешиктердин бүт баарына тосуп, кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды "Я Расулаллах, кириң" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул гордо болгон окуясы белгилүү. Биз буга токтобойбуз. Өтө көп сабактар бар бул гор тууралуу, ал гордун ичинде кандай болгондугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде ар кандай риваяттар 3 күн калды дейт, 2 күн калды дейт. Бирок ошол гордо болушту. Ал гордо болсо Аллах субханаху таала аят түшүргөн. Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн сөзүндө "Я Расулаллах, эгерде бирөө ошол kapılardan biri izlep gelişet de ошол жерге izlep gelip, бирөө эгер өзлөрүнүн кадамын, өзлөрүнүн путтарынын астына карашканда бизи көрүшмөк деген ар кандай кыжалатчылык болгондо, Аллах субханаху таала аят түшүрөт да, ал аятта болсо, урматтуу мусулман туугандар, "Илля тансуруху факад насрахуллах. Из ахраджаху аллазина кафару thani ithnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Ошол kapılar кууп чыккандан кийин ал экөөсү горго кирет. Ал горго киргенден кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахибиге, өзүнүн досуга, өзүнүн шериктешине "Ла tahzan inna Allaha ma'ana." Абу Бакр, сен капаланба, сен кыжалат болбо, кайгырба. Аллах субханаху таала биз менен деген аятты окуйт. Албетте Абу Бакр радиаллаху анху мындан кийин жүрөгү тынчтанып баштайт. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ма заннука." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте "Ма заннука би иснаyn Аллаху салисухума." О Абу Бакр, эгерде эки инсан болсо, үчүнчүсү Аллах экендигине кандай ойлойсуң дейт. Биз экөөбүз, бирок биз менен Аллах үчүнчүсү Аллах деп туруп эмне кылат. Ооба бүгүн капырлар өтө көп болушу мүмкүн. Бүгүн капырлар самолеттери көп болушу мүмкүн. Бүгүн капырлардын техникалары көп болушу мүмкүн, армиясы көп болушу мүмкүн, военный бюджети көп болушу мүмкүн. Бүгүн капырлар ар жактан ар кандай күчтүү болушу мүмкүн. Бирок алардын эч кимиси бүгүн биз мусулмандарга айта турган нерсебиз, бүгүн биз ошол мужахиттерге айта турган нерсебиз, капырлардын техникалары көптүлүгү, экономикасынын көптүгү, акчасынын көптүгү, же болсо солдаттардын көптүгү бүт самолеттордун бүт күчүн топтой турган болсо, бизге эч кандай бул кайгы эмес, эч кандай бизге бул коркунуч да эмес. Аллах субханаху таала Кур'анда "Ва ла тахину ва ла tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Алсырабагыла да, кайгырбагыла, эгерде силер Аллахка иман келтирген момун болсоңор, эмне үчүн силер алсырайсыңар? Эмне үчүн силер бүгүн коркосуңар? Эмне үчүн бүгүн силер кайгыланбагыла деди. Силер албетте үстөмдүк кыласыңар, силер Аллахка иман келтирип момун болгон болсоңор. Аллах субханаху таала аятында "Инна ланансур русулана валлазина аману фил хаятид дунья." Албетте биз, Аллах субханаху таала өзү аятында айтып атат, албетте биз элчилерибизге жана аларга иман келтиргендерге бул дүйнөдө биз аларга жардам беребиз. Сөзсүз түрдө Аллах субханаху таала мусулмандарга жардам берет. Ошондуктан Аллах субханаху таала ошол аятты түшүрүп эмне деди? "Илля тансуруhu faqad nasarahullah iz akhrajahu allazina kafaru thani ithnayn iz huma fil ghar iz yaqul li sahibihi la tahzan." Ошол капыллар жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кайгыланба, Аллах субханаху таала биз менен дегендиги. Бүгүн ошол капылар канча күчтүү болбосун, канча эмне болбосун,
Allah musulmanдар мен болса, Allah mujahidler мен болса, Allah ушул Allah жолундағы инсандар мен бола турган болса, biz эмнеден коркушубуз керек экен? Эгерде ошол капырларды, ошолордун колундагы мүмкүнчүлүктү аларга Аллах берген болсо, жана Аллах алардан алып коюуга кудуреттүү зат. Албетте Аллах субханаху ва тааладан дуа кылып сурайбыз. Аллах субханаху ва таала капырларды өздөрүнүн колу менен өздөрүн өлтүргөн болсун. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала аларга берген мүмкүнчүлүктү, аларга берген ошол күч-кубатты Аллах субханаху ва таала аларга да алардын каршысына иштетип, аларды жок кылган болсун дүйнөдөн. Урматтуу мусулман бир туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху ошол гордон чыгып кайра кетишип атканда, жолдо кетип атканда бир өтө кызыктуу окуя болгондугу, Абу Бакр радиаллаху анху бир канча убакыт дейли, бир канча кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдынан басат, кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркасынан басат, кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына өтүп алат, кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркасынан өтүп алат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады. Абу Бакр радиаллаху анху эмне деди? Азкуру рас фа акуну амамак. Сизди ушул издеп, сиздин аркаңыздан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Сизди издеп аркаңыздан түшкөн адамдарды эстегенде ошол аркадан болом. Ал эми сизди өлүмүңүздү күтүп аткан адамдарды алдыңызда боло турган болсо, алдыңыздан болом. Аркадан келген баледе мага келсин, алдан келген баледан мага келсин деген максатта. Башка бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам малак деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам малак дегенден кийин Абу Бакр радиаллаху я Расулаллах, ахафу ан ту'та мин халф фа атаахар. Ошол аркадан бир кыйынчылык, бир бале келишини эстегенде аркага өтүп алам да, ал эми алдыңыздан бир кыйынчылык же болбосо бир бале келе турган болсо, алдыңыздан өтүп аламын. Ошол баарында мен өзүм мага келсин дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханаху ва таала жактан жиберилген пайгамбар болчу. Абу Бакр радиаллаху анху аны өтө көп жакшы көргөндүгү үчүн Абу Бакр радиаллаху анху ал инсанды ушул динде өтө чоң кызматы бар экендигини билип, Абу Бакр радиаллаху анху бүт жаныны, бүт малыны, мүлкүнү ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын коргоосу үчүн сарптаган инсан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен ошол Меккеден капылар туп отурган жерден капылар ошол күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрөбүз деп турган кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен ушундай бир себептер менен, ушундай бир өзүнүн Аллах субханаху ва таала жактан колдоосу менен хижрат кылып чыгат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жерден биз айта турган нерсе, бүгүнкү күнү да ушул система капырлардын системасында бар. Капырлар эгерде бир инсан мусулман болсо, мусулманчылыкты карманып, мусулман ислам дини менен жашайм десе, өзгөчө эгер хижрат кылып жихад кылам капырларга каршы, биз ислам динибиз, капырлардын закону менен, капырлардын мизамы менен жашабайлы деген инсандарды капырлар бүгүн түрмө кылат, аларды кыйнайт, алардын ата-энесин кыйнайт, алардын үй бүлөсүн кыйнайт да, керек болсо аларды өлүмгө да чыгарат, аларды өлтүрөт, адашып кеткен булар андай, булар мындай деп туруп айтышат. Бул негизи ошол мурдатан бери капырлардын системасындагы бар нерсе. Ал эми бүгүн бирөө эгерде биз бүгүн Орто Азияны карай турган болсок, ошол жерден бирөө өзүнү кудаймын деп чыкса, өзүнү мен жаратуучумун, бүт калкты ошо бар жерди мен жаратканмын, мен жаратуучумун деп өзүнү кудай деп чыккан инсанга эч кандай мизамда көрүлбөйт, эч кандай законда көрүлбөйт. Эмнеге? Анткени ал ошол капырлардын системасындагы нерсе. Бул демократия дейт да, инсандар каалаганды кылсын, эркек эркекке үйлөнсүн, аял аялга үйлөнсүн, ким өзүнү кудаймын деп чыкса чыксын, ким өзүнү пайгамбармын деп чыкса чыксын. Эң главный ошолордун законундагы, бирок мусулмандар чыныгы ислам динини карманбасын деген системада. Ал эми ушундай жерде өзүнү мусулманмын деп турган башчы эмне үчүн ошондой ислам динине ачыктан ачык уруш жарыя кылып, эмне үчүн ачыктан ачык өзүнү кудаймын деп чыккан адамдарга бир жаза көрбөйт да, ислам дини менен жашайын, бир мусулманчылык менен жашайын, Аллах жолунда бир жихад кылайын, хижрат кылайын дегендерге мизам ойлоп чыгып, ошолорду түрмө кылууга, ошолорду өлтүрүүгө чыгат десе, бул жөнөкөй эле ушул не, урматтуу мусулман бир туугандар. Капылларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра даваты күчөйүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динге кызматы көбөйүп, мусулмандар күндөн күнгө көбөй баштаганда капыллар ушул ойду ойлоп чыгышты. Биз Мухаммадты жана ошо Мухаммадка ыйман келтиргендерди, эң негизгиси Мухаммад.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ltiruvga olib kelishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ltiruvga kelishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'sha to'shakda yotgan kezida har bir qavmdan har bir odam kelib birdan sayat, keyin o'sha o'ch albasligi uchun deb turib, o'sha kelishimga odamni o'ltiruvga kelishadi. Bu murda bo'lgan narsa, murda odam o'ltirin degan narsa yo'q bo'lgan. Birinchidan o'sha qapılar dinni yo'qotish uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ltiruvga kelishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taolani qo'rg'ab, "Innalloha ma'ana" degan. Alloh biz bilan bo'lsa, qapılar hech narsa qila olmaydi. Qapılar qancha kuchi bo'lsin, qancha joni bo'lsin, to'xtalsin. Agar bir ziyon beramiz, hech qanday ziyon berilmaydi. Alloh yozgandan boshqa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday Abu Bakr radhiyallohu anhu ni o'ziga do'st tutib, Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan hijratdagi sherikdashi, jana o'shandayla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin odam, o'shandayla Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi eng ko'p mol mulkini sadaqa qilgan Abu Bakr radhiyallohu anhu tarixi. Alloh subhanahu va taolo bir oyatda ushul oyat bilan hurmatli musulmon birdog'anlar tavag'iz tugantabuz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Bu oyat nimaga dalil desa, bu oyatda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'shuncha Allohning oldidagi darajasi bor ekanligi, yana bu oyat hurmatli musulmon birdog'anlar Makka hijratidan keyin, Makkadan keyin, Makka ochilishidan keyin bir hadis bor. La hijrata ba'da fath degan hadisi bugun dalil qilib, bugun hijrat yo'q, bugun jihad yo'q deganlarga mana o'shul oyat, ular o'shul Qur'onni ochib o'qishsa, Hadid surasining 10-oyatida Alloh subhanahu va taolo la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Hudaybiya o'qiyasi bo'lganga chayin, o'shul javob bo'lsam, Makka fath bo'lganga chayin Alloh yo'lida nafaqa qilib, Alloh yo'lida mol mulkini berib, jana Alloh yo'lida so'g'ishganlar menen andan keyin Makka fath bo'lgandan keyin Makka ochilib, islom qayra Makkaga qaytib kelgandan keyin mol mulkini Alloh yo'lida berib, Alloh yo'lida sarflab, jana urushga chiqib, qapılarga qarshi urushganlar teng kelmaydi deydi. Bu jarni tushuna turgan narsa, hurmatli musulmon birdog'anlar, Makka ochilgandan keyin Makkadagi musulmonlar Madinaga hijrat qiluvchi emi kerak emas dedi. Ya'ni Makkada musulmonchilik jari bo'ldi. Makka ochilib, Makka fath bo'lgandan keyin Makkadan Madinaga hijrat qiluvning emni nesi bor? Ma'nisi bor. Agarda Makkada islom jari bo'lib, musulmonlar boshqara turgan bo'lsa, hijrat yo'q dedi. Biroq jihad qiyomatga chayin ulanadi. Hurmatli musulmon birdog'anlar, jihad qiyomatga chayin ulanadi. Bugun agarda o'sha Makkada bo'layotgan azoblar, o'sha yerda bo'lgan qisqindiqlar, musulmonlar boshqa qanday qiynaluvlar kelayotgan bo'lsa, musulmonlarga bir yerda musulmonlar o'sha yerdan hijrat qiluvchi bor, jana o'shandaylar jihad qilib bor. Makka ochilgandan keyin jihad to'xtab qolgan yo'q-ku. Qapılar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sahobalar, andan keyin qapılar, Rum, boshqa farislar alarga Makka ochilgandan keyin jihad bo'lib, alarga Makka ochilgandan keyin qapılarga qarshi islomda musulmonlar so'g'ishgan. O'shandaydan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Makka ochilishina chayin musulmonlar boshida bir qiyinchiliklar kelib, bir qiyinchiliklar turgan kezinde Makka ochilishina chayin büt mol mulkini berib, jana o'shandaylar o'zining joni bilan, tili bilan chiqib qapılarga qarshi jihad qilganlar bilan, jana Makka ochilgandan keyin o'zining mol mulkini berib jihad qilganlar Allohning oldida o'kov teng kelmaydi deydi. Ankeni Makka ochilishina chayin o'z mol mulkini bergan, jana Alloh yo'lida jihad qilgan musulmonlar ulaika a'zamu daraja. Ular Allohning oldida o'ta buyuk darajada turishadi. Alloh subhanahu va taolo bizni qilgan hijratimizni, jana qilayotgan jihadimizni Alloh o'zi qabul qilib, qiyomat kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jana uning sahobalari bilan birga qilib Firdavslar olamida bizni to'ptag'an bo'lsin.